мамлекеттик педагогикалык университетинин профессору, педагогика илимдеринин кандидаты Сапарбек Мадраимовдун 75 жылдык юбилейине карата декаданын ачылышы болуп өттү. Бир айлыктын алгачкы күнүндө илимге жол эмгектен башталат аттуу жолугушуу уюштурулуп, ага университеттин профессордук окутуучулар жамааты катышты. Иш-чараны математика жана компьютердик технологиялар факультети уюштуруп, анын жүрүшүндө Сапарбек Мадраимов катышуучулардын суроосу менен өзүнүн өмүр жолу, эмгек тажрыйбасы боюнча маек курду. Менде мындай суроо бар, сиз адис батары. Математикада цифралар барбы, цифралар? 75, 75. Цифранын кандай түрлөрү бар? Кыргыз цифралары барбы, жокпу? Бул жерде славян цифралары деген бар, араб цифралары деген бар, рим цифралары дегендер бар да. Анан эми сен айткан цифраларды кыргыз цифралары дагы бар. Эми аны пайдалана билиш керек да, цифраларды. Цифраларында позициялар бар да, позицияга келгенде кыргыз цифраларынын позициясы башкачараак болушу мүмкүн. Мен азыр эми аны так берде айта албаймын эми. Факультеттин деканы болуп, окуу иштери боюнча проректор болуп, ошого чейинки алган тажрыйбаларынын бардык жыйынтыгын ушул жерде как чыгармачыл адам катары, педагог катары, илимпоз катары мындай толук көрсөтө алды да. Анан бүгүнкү иш-чаранын уюштурулушуна болсо, бул болсо биздин негизинен ушу биздин студенттерибиз үчүн бул оң таасирин берет. Себеп дегенде жасаган эмгегини, жасаган кызматыны, ушул билим сапатын жогорулатууга, окуу китептерин иштеп чыгууга, окуу программалары боюнча бир сунуштарыны мына ушул чогулушта айтып, студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп берип, тарбиялаган окутуучулардын дагы өздөрүнүн пикирини, устазга карата болгон урмат сыйыны жогорку деңгээлде көрсөттү. Бул жакшы иш-чара болду деген ойду айткым келет. Мындан сырткары агайдын өмүр таржымалын камтыган слайд көрсөтүлүп, таланттуу студенттер жана окутуучулар тарабынан куттуктоо иретинде жагымдуу чыгармалар аткарылды. Декаданын алкагында алдыда конференциялар жана маданий иш-чаралар уюштурулат. Жолугушууну уюштуруу максаты жана пландалган иштер боюнча уюштуруучу Кандалия Турдубаева кененирээк маалымат берди. Профессордук окутуучулук жамаат андан кийин студенттер менен жолугушуу уюштурайлы деп чечтик. Себеби агайдын ушунча жылдан бери топтогон бай тажрыйбасын бөлүшүү студенттерге, жаштарга сөзсүз жакшы таасирин берет деген үмүттө максатта ошону уюштурдук. Анан экинчи планыбыз студенттердин регионалдык илимий конференциясы болот. Ал 16 апрелге пландаштырганбыз. Ага дагы ошол түштүк региондогу бардык жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында. Азыр биз программасы түзүүнүн иштеп атабыз, макалалар келип түштү. Соңунда профессор иш-чарага активдүү катышкан студенттерге өзүнүн автордук китептерин белекке берип, жалпы катышуучуларга ыраазычылык билдирип өттү. Сапарбек Мадраимов 1947 жылдын 1 январында Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунун Коштөбө айылында төрөлгөн. 1998 жылдан ОШМПда эмгек жолун улантып, учурда окуу жайдын математика жана менеджмент кафедрасынын башчысы кызматын аркалайт. Акман Айбекова, Эрнис Жанибеков, ОШМП жаңылыктары.